Акысыз юридикалык жардамды алууну каалаган Талас облусунун ар бир жараны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Талас облусундагы башкармалыгында жайгашкан мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборуна кайрыла алышат. Негизинде биз өзүбүздүн ишибизди адвокаттардын жардамы менен, нотариустардын жардамы менен, ошондой эле юстициянын кызматкерлери тарабынан бардык кайрылган адамдарга өзүбүздүн жардамдарыбызды берип турабыз. Адвокаттар тарабынан мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзам негизинде жардам көрсөтүлүп, тергөө иштеринде, соттук иштерде бардык жардам көрсөтүлүп келе жатат. Ошондой эле граждандык иштер боюнча дагы бизге 94 кайрылуу болгон. Алар дагы жарым жартысынан көбү соттук иштерди аяктап, бир 20 иши соттук иштерде каралып атат. Бул бардык кайрылган жарандардын иштери боюнча ар дайым мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзам негизинде адвокаттар тарабынан, биздин борбор тарабынан ар дайым жардам берилет. Көпчүлүк учурда жарандар акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлоруна эң көп үй бүлөлүк маселелер боюнча кайрылышат. Статистика боюнча акысыз юридикалык жардам алууга айыл жергесинде жер маселеси, үй бүлөлүк маселе, мураска калтыруу, ажырашуу процесстери, алимент өндүрүү, ажырашууда мүлктү бөлүштүрүү сыяктуу көйгөйлөрдө жардам сурап кайрылышат. Мындан сырткары кылмыш иштери боюнча да жардам сурагандар жок эмес. Көпчүлүк учурда алимент, ажырашуу, анан кийин иштен туура эмес бошотуу, анан кийин өзгөчө жер маселеси боюнча өзгөчө көп. Аларга тийиштүү консультация беребиз. Санариптештирилген заманда мыйзамдар күндөн күнгө өзгөрүлүп керек болсо, биз мындай тажрыйбалуу юрист катары мына соттордун, райондук соттун, Талас шаардык соттордун жардамы менен ошолорго жардамга барабыз. Гүлмира Дүйшөнбаева Талас районунун тургуну. Ал бүгүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборуна консультация алуу үчүн келген. Гүлмира Дүйшөнбаева пенсия курагына келип калса дагы бүгүнкү күнгө чейин пенсия ала албай келет. Андыктан аталган борбордон пенсия алуудагы келип чыккан көйгөйлөр боюнча акысыз кеңеш алуу үчүн келген. Юстиция бөлүмүнө кайрылганымдын себеби пенсия боюнча кайрылгам, 4 балам бар, 30 жылдык стаж работам бар. Анан соцфондко кайрылсам, сиздин пенсия курагы туура келгени менен 1 бала жетпейт экен сизге, деди. Анан мен бул стаж работа менен чыкпайбы деп документациянын баарын толтура бериңиз дегенден толтуруп апарып бердим үмүт менен. Анан кийин жок болбой калды эже сиздики. 5 бала болуш керек деп колума документацияларын баарын карматып коюшту. Өзүмө тийиштүү жардам алдым. Булардын иш аракеттери жакшы эле. Келген инсандарды башка частныйга барсаң, бир аз консультация берип эле акча сурашат. Анан бул жерге бекер кайрылабыз. 2021 жылдын 1-январынан тартып бүгүнкү күнгө чейин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборуна консультациялык укуктук жардам алуу үчүн 93 жаран кайрылган. Ал эми квалификациялуу юридикалык жардам алуу үчүн 304 жаран кайрылган. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары.